Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге сұраныштар бойынша дағы бір қызықты тасмалардың бірін қысқаша баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отырып, мага жакты белгисин басып, видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей Москва шаарында рейдтер массалык кармоолор күч алууда, андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Бизге документтин бардык түрлөрү боюнча кайрыла берсеңиз болот. Мөөнөтү өтүп кетсе же базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмени текшерүү жана башка кандай гана көйгөй болбосун таза жана ишеничтүү жазап беребиз. WhatsApp ссылканы видеонун баяндамасынан табасыз, же болбосо экрандагы +7 903 107 30 41 номерин терип байланышыңыз. Тасманын башы Нью-Йоркто таң эрте мененки күндүн шооласынын чыгышы менен башталат. Таң атпай эле туруп алган Аманда үй бүлөсү менен бирге деңиз жээгине барып иш алып келүүгө аябай кызыктар болуп, жумуштардын бардыгын бүтүрүп ырастап күйөөсүн ойгото баштайт. Көзүн ачкан Клей болсо Амандага жок дей албай. Алар баласы менен кызын алып деңиз жээгине кетип бара жатканын көрөбүз. Бирок алардын кызы Роузга бул көрүнүш жакпайт. Анткени алар бара турган үйдө такыр интернет кармабайт экен. Ошонун айынан Роуз өзүнүн сүйүктүү сериалынын акыркы сериялары кандай аяктаарын көрө албай калат экен. Көрсө Аманда үй бүлөсү менен бирге жакшы эс алып келели деп пландап, алыскы аймактагы деңиздин жээгиндеги токойдон ижарага үй алып коюптур. Өтө тынч жана жагымдуу үйгө келишери менен эле алардын баласы менен кызы бассейнге секирип ойной башташат. Клей текчеде алкоголдук ичимдиктер турганын көрүп, бирок текченин оозу кулпу менен бекилип турганын көрөт. Аманда болсо үйгө азык-түлүктөрдү алып келүү үчүн жакынкы дүкөнгө жөнөп кетти. Ал дүкөндөн азык-түлүктөрдү алып келип унаасына салайын деп жатып эле, нары жакта бир адам көптөгөн сууларды жана мөөнөтү узакка сакталуучу тамак аштарды жүктөп жатканын көрөт. Бирок Аманда анын ишине маани деле бербей андан ары үйүнө келип, эми алар андан ары деңиз жээгине чыгып кетишет. Ар ким өзү каалагандай эс алып жаткандай, эмне кыларын билбей жаткан Роуз деңизди карап, ал жактан нефт ташыган өтө чоң кеме аларды көздөй келе жаткандыгын байкайт. Кыз ал жөнүндө ата-энесине айтып, бирок ата-энеси ага маани бербей жатса, бир аз өтпөй эле ошол кеме түптүз эле аларды көздөй жээкке чыкканы калды. Ошондо элдин баары кеме токтобой эле келе жатканын көрүп кача башташат. Кеме болсо элдердин жүрөгүн түшүрүп, кургактыкка бир топко чейин жиреп кирип келип токтойт. Ошентип үй бүлөнүн эс алуусу көпкө созулбай, алар жээктен чыгып келе жатып, кароолчудан эмне болгондугун сурашса, кароолчу аларга бүгүн мындай окуя деңиздин 4-5 жеринде болуптур, бирок азырынча биз эмне болгонун түшүндүрүп бере албайбыз деп коет. Үй бүлө жанагы ижарага алган үйүнө кайтып келишкенден кийин Аманда менен Клей алардын үйүнүн жанына чейин бугу эликтер келээрин көрүп таң калышат. Ошентип үй бүлө жакшы эс алып убакыт өткөрүп жатышса эле, кечинде алардын үйүнө күтүүсүз бирөөлөр келип калышат. Клей эшикти ачса эле, ал жакта Джордж жана анын кызы Рут турган болот. Алар Аманда менен Клейге биз бул үйдүн ээси болобуз. Бул үйдү ижарага биз чыгарганбыз. Бүгүн Нью-Йоркто таң калыштуу нерселер болуп, электр энергиясы жана интернет байланышы дагы өчүп калгандыктан биз алыскы үйүбүзгө кетпей эле бул жерге келип түнөп кетели деп чечтик. Жолдо дагы бир топ тыгындар жаралып калыптыр. Ошондуктан бизди өз үйүбүздө бир түн түнөп кетүүгө уруксат бериңиздер деп айтышат. Аманда менен Клейди ишендириш үчүн Джордж үйдүн ичиндеги кулпуланып турган текчени ачкычы менен ачат да, тапанча менен кагаз турган жерден кагазды алып чыгып, бул кагаздын ичинде $1000 бар. Биз сиздерге ыңгайсыздык жаратсак кечирим сурайбыз деп, ошол $1000 Аманда менен Клейге беришет. Анда Аманда Клейди өзүнчө бөлмөгө ээрчитип барып, биз бул адамдардын кандай адамдар экенин кайдан билебиз, буларды үйгө жаткырбай эле койбойлу десе, Клей Амандага сен эмне эле болуп атасың, алар болгону атасы менен кызы экен. Алардын сөздөрү чын эле болуш керек, эч кандай деле жаман адамдардай көрүнбөйт деп коет. Ошентип Клей Джордж менен Рутка үйдө түнөп кетүүгө уруксатын берип, бир аз баарлашуудан кийин эле алар сыналгыны күйгүзүп көрүшсө, бул кезде чындап эле эч бир телеканал берүүсүн көрсөтпөй, сыналгынын бетинде Нью-Йорктун жашоочуларына эскерткен жазуу гана чыгып калыптыр. Ал жазууда баардыгыңар үйдө калгыла, эч ким эч жакка чыкпагыла деп жазылган. Ошентип үйдүн чыныгы ээлери жертөлөдө түнөп калышып, ал эми Клей жана анын үй бүлөсү 3-кабатта уктап жатышканда, жанагы 1-кабаттагы сыналгыдан бүткүл Америка Кошмо Штаттарына кибер чабуул жасалып жаткандыгы айтылат. Таң атпай Роуз апасын ойготуп, мен эми сериалдын акыркы бөлүктөрүн качан көрөм деп тынчын ала берет. Сыналгыда болсо бүгүн такыр эле эч нерсе көрсөтпөй калыптыр. Көзүн ачкан Аманда телефонун карап, ал жака бир канча билдирүү СМСтер түшкөнүн көрүп, хакерлердин чабуулунан кийин бардык жерде электр энергиясы өчүп, интернет байланыштары кармабай калгандыгы жөнүндө айтылат. Аманда дароо эле күйөөсүн ойготуп ошол билдирүүлөрдү көрсөтөйүн десе, Клей ойгонгуча ошол билдирүүлөр түшүнүксүз түрдө эле жоголуп кетет. Анда Клей шаар жака барып, деги эмне жаңылык болуп жаткандыгын билип келейин деп жөнөп кетип, Роуз болсо бул кезде үйдүн жанындагы токойго өтө көп элик бугулар келип калгандыгын карап турган эле. Ал эми Джордждун болсо хакерлердин чабуулу жөнүндө бир
бир аз түшүнүгү барбай тур. Аман дагы ошол жөнүндө бир нерселерди айтып берип, мындан алыс эмес жерде менин бир таанышым жашайт. Мен дагы ошол жака барып билип келейинчи деп жөнөп кетти. Бул кезде Клей болсо унаасындагы навигатор такыр эле иштебей жолду көрсөтпөй жаткандыктан шаарга барчу жолдон адашып эле жолду таба албай жатты. Жолдон ал испан тилинде сүйлөгөн бир жалгыз аялды көрүп, ал аял болсо ызы чууга түшүп Клейге бир нерсени түшүндүргөнгө аракет кылып, бирок Клей аны эч эле түшүнбөй коет да унаасына андан ары айдап кетип калат. Бир аз өтпөй эле ал асмандагы учак кызыл бир нерселерди чачып келе жатканын көрүп, коркконунан артка кайрылып, унаасын катуу ылдамдыкта айдап жөнөйт. Бирок ал кызыл нерселер эч кандай коркунучу жок, бир кызыл барактар болуп чыгат. Роуз мен бугуларды көргүм келип жатат деп токойго кирип кеткенде, агасы Арчи анын аркасынан барып, алар токойдон бир кичинекей бир бөлмөлүү үйгө туш болушат. Ал үйдөн арыраак жакта алардын дагы бир кошунасы бар экенин көрүшүп, андан соң кайра өздөрүнүн үйүнө кайтышат. Жорж болсо жанагы өзү айтып жаткан таанышынын үйүнө келип, сактыкта кордук жок деп тапанчасын жанына алып алат да. Үйгө кирсе үйдө эч ким жок болуп, жалаң гана чачылган нерселер жана сындырылган терезелерди көрөт. Анда Жорж үйдү аңтарып теңтерип жатып, спутниктик уюлдук аппаратты таап чыгат да. Аны иштетип көрөйүн десе, ал аппарат деле иштебей койду. Анда Жорж нары жээк жакты көздөй басып, жерде жаткан кол саатты ала калайын десе эле, көрсө ал кишинин үзүлгөн колунда тагылып туруптур. Коркуп кеткен Жорж андан ары барып жээктен бир нече өлүк адамдарды көрүп, жээкке учак кулап түшүп чоң катастрофа болгонун түшүнөт. Аңгыча болбой эле Жорж булуттардын арасынан бир нерсени байкап, көрсө дал ошол учурда дагы бир учак жээкти көздөй кулап келе жаткан болот. Дароо эле артты көздөй качып жөнөп, жээкке кулаган учак болсо чоң толкунду жаратып, Жорждун өмүрүн дагы аз эле жерден алып кетейин деди окшойт. Үйгө кайтып келген Жорж кызын башка бөлмөгө кургак кийимдерди алып келүү үчүн жөнөтүп жиберет да. Аман дагы хакерлердин чабуулу жөнүндө айтып бере баштайт. Сыягы биздин өлкөгө чоң хакердик согуш башталган окшойт. Мен текшерип көрсөм, спутниктик уюлдук аппарат дагы иштебей калыптыр. Демек биздин космостогу спутниктер дагы иштебей калды. Эгер алар иштебей калган болсо, анда бизде электр энергия жана интернет байланыш такыр болбойт. Мен мындай тариздеги согуштар жөнүндө чала була угуп калганмын. Ошондуктан кечээ кооптонуп, кызымды алып дароо эле шаардан чыгып, ушул жактагы үйүмө келе бергенмин деп айтат. Аңгыча болбой эле кулакты тундурган өтө катуу добуш чыгып, бүт баардыгы кулактарын басып, үнгө чыдай албай кыйкырып жатышты. Үн басылган соң Клейден башкасынын баардыгы чогулушуп, эми мындан ары эмне кылабыз деп ойлоно башташат. Анан да Аманда баягы дүкөндүн жанындагы көптөгөн таза сууларды жана узак мөөнөткө сакталуучу тамак аштарды жүктөп жаткан адам жөнүндө эстеп кетип, ал жөнүндө Жоржго айтып берсе, Жорж ойлонуп, ал Дени деген адам болсо керек. Ал дагы ушул аймакта жашайт. Демек ал бир нерсени билет окшойт деп ойлоп калат. Көп өтпөй үйгө Клей кайтып келип, ал жанагы учак төгүп кеткен кызыл кагаздардын бирин ала келиптир. Клейдин баласы Арчи кызыл кагаздагы араб тилин дароо таанып, бул жерде Американын өлүмү деп жазылып турат деп которуп берет. Анда Жорж дароо эле, мен бир таанышыман мындай кагаздарды толтура жерлерге чачып жаткандыгын укканмын. Бирок алар бир гана араб тилинде эмес, башка тилдерде да жазылган болчу экен. Албетте мен мындай нерселерди угуп билип жүрсөм дагы, бирок буларга эч кандай маани берген эмесмин деп айтат. Ушундай көрүнүштөрдөн кийин Клей менен Аманда балдарын алышат да, бул жерден кетүүнү чечишет. Жорж аларды токтотконго аракет кылып, силер үйдө эле калсаңар жакшы болмок. Азыр шаарга барсаңар, шаарда кооптуу болушу мүмкүн деп эскертет. Бирок Клей менен Аманда болбой эле коштошуп кетип калышат да. Шаарга бара турчу жолду табышып, бирок бир жерге келип такалып калышат. Көрсө ал жерде жанагы айдоочусуз башкарылуучу Тесла унаалары катуу келип бирин-бирин сүзүп эле токтой беришиптир. Ошондо Аманда артын караса, арт жакта дагы бир Тесла унаасы келе жатканын көрүп, дароо эле унааны буруп качканга жетишип калат. Катуу келген айдоочусуз унаа болсо алдыдагы унааны сүзүп токтоду. Аманда дароо эле арты көздөй айдап жөнөп, жолдо дагы бир катар айдоочусуз унаалар келе жаткандыгын көрүп, чындап эле булардын баардыгын хакерлер башкарып жаткандыгын түшүнүп калат. Ошентип Клейдин үй бүлөсү кайра эле жанагы үйгө кайтып келишип, эми эмне кылабыз дешип, үйдүн ичинде баардыгы тең баштарын катырып отуруп калышат. Андан соң кечки акылдан таңкы акыл дештиби айтор баардыгы уктоого камынышты. Түндө кулак тундурган дагы бир өтө катуу добуш чыгып, кайрадан баардыгы кулактарын басып чаңырышат. Эртең менен болсо алардын маселелери ого бетер көбөйүп, Роузду үйдөн издеп таба албай калышып, Арчинин бир канча тиштери болсо өзүнөн өзү эле бошоп түшүп калат. Анда Жорж дароо эле баардыгына, баягы сен айтып жаткан Дени деген адамда бүт баардыгы бар болуш керек. Азыр жолдордун баардыгы бек болгондуктан шаарга деле бара албайбыз. Андан көрө ошол Дени деген адамга баралы дагы дары-дармек сурайлы деп, Жорж менен Клей Арчини ошол жака алып кетишет. Ал эми Аманда менен Рут болсо, Роузду токойго бугуларды көрүү үчүн кеттиби деп токойдон издеп жөнөшөт. Клей менен Жорж жанагы Дени деген адамга келгенде, Дени аларды чоң мынтык менен чыгып тосуп алып, мен силерге эч кандай дары-дармек бере албаймын. Мен бүт баардыгын өзүмдүн үй бүлөм үчүн камдагам. Жана өз үй бүлөмдү коргоо үчүн бүт баардыгына даярмын. Акыры биз ушундай күндөргө туш болорубузду мен көптөн бери эле сезип келгем. Муну жалгыз мен эле эмес, көптөгөн адамдар сезип туюп, жер төлөө жана
бункерлерди жасашып, азык-түлүктөрдүн баардыгын камдап алышкан. Анткени акыркы кезде Америка өтө эле чектен ашып саясатын жүргүзүп жаткандыктан Американын душмандары өтө эле көбөйдү. Ошондуктан бүткүл мамлекеттер биригип эми Америкага согуш ачып, Американы ушундай абалда жок кылганы турат деп айтып берет. Ошентип ал Клей менен Жоржго эч кандай жардам бербээрин айтып, мындан арыраак барсаңар дагы бир үй бар. Ал адам дагы өзүнө бункер жасап, көптөгөн нерселерди камдап алган. Балким ошол силерге жардам берип калгысы бардыр деп айтса. Жорж Дениге сен адам деле болбой калыптырсың деп ачууланып, тапанчасын алып чыгып, экөө аз эле жерден атышып кете жаздашты. Клей болсо экөөнү тең токтотуп, Дениден баласы үчүн абдан суранып, акыры Дени макул болуп 2-3 бирдик дарыны $1000 сатат. Клей дароо эле дарыны баласы Арчиге ичирип, көрсө Арчинин тиштеринин түшүп жатканынын негизги себеби кечетен бери кулак тундуруп катуу чыгып жаткан добуштан экендиги белгилүү болот. Ошондо Жорж бир нерсени түшүнгөндөй болуп, мен мындай согуштук пландар жөнүндө мурун уккан элем. Дал ошол нерселер бүгүн чындап эле болуп жатат. Адегенде өтө масштабдуу хакердик чабуул жасашып, бүткүл мамлекеттин электр энергиясын жана байланышын өчүрүп салышат. Андан соң элдер эч жака кете албагыдай кылып кемелерди жээкке чыгарышып, ошол эле хакердик жол менен учактарды кулатышып, элдер эч жака кете албай калсын үчүн жолдордун баардыгын унаалар менен тыгын кылып жаап салышат. Мындай учурда мамлекет элди башкармак түгүл өздөрү дагы эч нерсе кыла албай калып, жанагындай катуу чыккан үндөрдөн дагы ызы чууга түшүшүп, өз өмүрлөрү үчүн бири-бирин өлтүрүп, согушуп, кырыла баштайт деп түшүндүрүп берет. Ал айткандай эле Нью-Йорк шаарында кыргын сүргүн башталып, элдер азык-түлүк үчүн бири-бирин өлтүрүп, шаарда чоң-чоң жарылуулар дагы пайда болгонун көрөбүз. Эми дал ушундайча согуштун жаңы түрлөрү дагы пайда болуп, мамлекет жана анын эли өзүнөн өзү кырылып, жок болуу алдында турганын түшүнөбүз. Ал эми бул кезде Роуз болсо баягы алыстан көргөн кошунанын үйүнө келип алыптыр. Ал үйдө эч ким жок болгондуктан Роуз чертөлөдөгү бункерге түшүп, ал жакта азык-түлүктөн тарта баардык нерселер камдалганын көрөт. Анан да ал ошол жерден DVD дисктеринин жыйылып турганын көрүп, дароо эле өзүнүн сүйүктүү сериалынын дискин алат да DVD-ге салып ырахаттануу менен көрө баштайт. Тасма ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.